Урматтуу окурман, Аллах Таала ар бир ишти, ар бир нерсени, окуяны өз даанышмандыгы менен жараткан. Ошол даанышмандыкты окуп, сезе билүү даана адамдын касиети. Бул даанышмандыкка толгон окуялардын бир азын чечмелеп сунуш кылынган бул китепти өз жашообузга өрнөк алуу, аз да болсо адамдар руханий азыкка муктаж болуп турган бул заманда дилиңиздерге азык болот деп Аллах Тааладан үмүт кылалы. Бир күнү Азирети Али разияллаху анху намазга бара жатып, мушриктердин, башкача айтканда бутка сыйынгандардын бирине жолугуп калды. Мушрик Азирети Алиге мындай деди: "Эй Али, мен сенин кылгандарыңды карап туруп эч бир түшүнбөймүн. Акырет бар. Инсан бул дүйнөдө жасап жаткан ар бир ишине жооп берет деп намаз окуйсуң, орозо тутасың, бейиш бар, тозок бар дейсиң. Мен болсо буларга эч бир ишенбеймин. Арабызда кандай айырма бар? Сен да жашап атасың, мен деле жашап атамын. Ушунчалык убаракерчиликтин себеби эмне? Ар күнү убагында намаз окуймун, орозо тутамын деп мынчалык жапа чегүүдөн эмне пайда?" Унчукпай бул сөздөрдү угуп туруп, Азирети Али разияллаху анху мындай деп жооп берди: "Эй наадан инсан, меян өлүмдөн соң жашоо жок деп элестет. Бизде ыйман, ишеним толук. Экинчи жашоо, акырет жашоосу бар. Эгерде сен айткандай кайта тирилүү жок болсо, тагдырда мен кылып жаткан бул иштерим менен эч нерсе жоготпоймун, намаз окуймун, Аллахтын буйруктарын толук аткарамын, орозо тутамын. Булар менин кулдук милдеттерим. Бул иштеримде бул дүйнөдө зыян көрдүмбү? Акыретте бул иштерим үчүн зыян көрүшүм мүмкүнбү? Сен эмне дейсиң?" Мушрик бир аз ойлонуп туруп: "Зыян көрбөйсүң, Али" деди. Азирети Али разияллаху анху: "Орозо тутамын, мына маңдайыңда турамын. Сен менден бир зыян көрүп жатасыңбы?" деп сурады. Мушрик Алиге жооп берди: "Жок, зыян көргөнүм жок" деди. Азирети Али разияллаху анху: "Жарды, муктаж кишилерге жардам берсем, зекет берсем жана динибиз баштаган жолдо жүрсөм, мен инсандарга жардам берген боломун. Мындан мен кандай зыян көрүшүм мүмкүн?" деди. Мушрик: "Зыяны жок" деди. Азирети Али разияллаху анху: "Эгерде акырет бар болсо, бул дүйнөдөгү кылган иштериңе жооп берүү керек болсо, ыймандан, намаздан, орозо жана зекеттен кылынган амалдардан эсеп китеп кылынса, ошондо сенин абалың кандай болот?" деди. Өмүрүн бутка сыйынуу менен өткөргөн бул карыя мушрик Азирети Али разияллаху анхунун бул сөздөрүн түшүнө баштады жана: "Я Али, сен айткандай болсо, өлүмдөн соң тирилсем, Аллахтын алдына барсам, ошондо абалым кандай болот?" деп дароо ыйман келтирди. Ошентип ал түшүнүгүн астын үстүн кылган шектенүү жана ыймансыздык караңгылыгынан, динсиздиктин зынданынан кутулду жана хидаятка жетишти. Азирети Али разияллаху анхунун ыйманы күчтүүлүгү, аракети катуу, берилүү менен кубатталган сөздөрү жана хидаят нуру аркылуу ал адамдын жүрөгүндө жаркыраган хидаяттын пайда болуусуна себепчи болду. Бул кичинекей аңгеме бардык жокко чыгаруучулар, шектенүүчүлөр жана жалкоолор жөнүндө. Убакытты текке кетирбей, кыямат кайым боло электе, жер астында нерселер сыртка чыга электе, өлүм убактысы келе электе, инсандар эс акылын жыйып алуусу зарыл. Аллахка жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөтмөлөрүнө ишенип, аларды аткаруу жана толук тегиз амал кылуулары зарыл. Шектенүү жана жалкоолукту жеңип, диндин түркүгү болгон намазды ар дайым үзгүлтүксүз окуу зарыл. Ыйманы толук болгондор үчүн бул окуянын көп тарбиялык мааниси бар. Намазды кийинчерээк окуймун, али жашмын, каарыганымда окуймун деп
жаңылыш ойлогон, шайтандын азгырыктары жана жалган көңүл ачуучу нерселер менен өзүн өзү алдоо жана маани бербөө акылдуу пенделердин иши эмес. Бүгүн жашап жаткан адамдын колунда каарыганга чейин жашайт деген бир далил барбы? Албетте жок. Болбойт дагы. Демек жаш кезинен дароо Аллахтын жолуна түшүүсү керек. Аллахтын, пайгамбардын айткандарын аткаруу зарыл. Мен ачык-чачык беймарал жүрөмүн, ойноп күлүп жүрөмүн, 30 же 40 жашка чыгайын, ошондо астайдыл отуруп ушул иштерге киришемин. Азыр абдан жашмын, дей турган кыз-келиндер бар. Амандык бер Аллахым. Ал кыз-келиндердин бул сөздөрү канчалык жаңылыш жана беймаани сөздөр. Эй акылым бар деген ини агаларым, сага ким айтты? 30-40ка чыгасың деп. 30 секунд, 30 минут, 30 саат, 30 күн жашоого далилиң барбы? Ишеничиң барбы? Албетте жок. Сен акылыңды жый. Аллах жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөндөй, ыйбалуу, ыймандуу болуп жашоого аракет кылгыла жаштар. Өлүм бар, акырет бар. Бул дүйнөдө кылган ар бир ишиңден жана ар бир сөзүңдөн суракка алынасың. Бул икаяны жакшылап угуп ал. Жакшы болсоң бейиш, жаман жолдо жүрсөң тозок бар.